Билесиңерби балдар, эне дүйнөдөгү эң кымбат, эң ыйык асыл зат. Болгону 3 тамгадан туруп, өзүнө канчалаган кереметти камтып турган асыл зат. Эне бул тынчтыктын, бактылуулуктун, сулуулуктун символу болуп эсептелинет. Эне бизди курсагында 9 ай көтөрүп, жашоонун ачуу таттуусун да бирге болгон асыл адам. Эне бул эч бир нерсеге алмашкыс, айтып өткөс дастан. Бул жашоодогу сүйүүнүн сүйүүсү, бул эненин сүйүүсү. Эне баласы үчүн гана жашайт. Бул бардык жагынан далил. Карга сүйөт баласын аппагым деп, кирпи сүйөт баласын жумшагым деп дегендей, эне үчүн баласы дайыма сүйкөмдүү. Уулу эрежеге жетип, кызы бойго жетип, эне болсо да, эне алар үчүн кам көрүп, жанын курман кылууга даяр. Бала үчүн эне чоң бакыт. Эне үйдө 1 мүнөт жок болсо, үйдүн куту уча түшкөнсүй. Эшикке кирип чыгып, тезирээк эле келишин күтүп, тынчсызданат. Кыялымдын жакшысы да, жаманында кыя албайт, себеби баламында. Апакем жалгыз адам, апакем чындап менин аярымда. Чачымды тарасам да тарабасам, көзгөнү карасам да карабасам, бир гана апам мени чанып кетпейт, бир гана апам кебин танып кетпейт. Кийимим жупунубу аш келеби, жашоомо кыш келеби, жаз келеби, бир гана апам мени сүйүп турат, бир гана апам мага күйүп турат. Чөнтөгүм жукасында, калынында, тагдырым караңгыда, жарыгында, кыйындык башка түшсө аттап кетпейт, бир гана апам мени таштап кетпейт. Меримиңе зар, апа кебай, жүрөгүм сага тартып, көзүм артып, жете албай. Өмүр кайын, ыйлай, канча күн